Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Бүгүнкү Кур'ан алифбе сабагында биз буга чейинки өткөн алиф во я тамгалары созулма болгон алиф во я тамгаларын уландысы болгон ушул 3 тамга кайсыл учурда көбүрөөк созулат жана ошол көбүрөөк созулганда кандайча белги менен, кайсы белги менен келет, мына ошол туурасында Аллах буйрса кеңири ачыктап өтөбүз. Мадд созулма тымыштары билдирүүчү белги. Бул көрүп турганыңыздар алиф, я, вау. Бул 3 тамга созулма тамгалар. Алиф, во, я. Эми болгон үстүндө мына ушундай толкуну менен, сызыгы менен келе турган болсо, бул белги ошол тамга 2 аракет эмес, балким 4, 5, 6 аракетке чейин созулат экенин белгиси болуп эсептелет. Ошого Кур'ан-ы Каримдин бул ар бир тамгасы эрежелердин бардыгы, сизбиз өтүп аткан эреженин бардыгы бул Аллах Таалам Жебраил алейхиссалам аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ар бир эрежеси менен окутуп үйрөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар табииндерге мына ушул эреженин негизинде үйрөткөн. Мына ошондуктан бул эми бир аз созуп койсо же созбой койсо көп деле маани өзгөрбөсө керек деген ар кандай ойлор келиши мүмкүн, бирок биз Кур'ан-ы Каримдин ар бир белгисине канча созуш керек болсо, канча кармаш керек болсо, ошонун бардыгын сактап окуганга милдеттүүбүз. Анткени Кур'ан бизге ошондой жеткирилген жана кийинки муунга да биз мына ошондойчо жеткириш керекпиз. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбызда дагы мына ушул көбүрөөк созо турганды билдире турган белгилер тууралуу таанышып өтөбүз. Биринчи деп окусаңыз бул ката болот. Анткени 2 аракет созуп койдуңуз, ошого алиф келди, үстүндө толкун менен келсе, анда деп бир ар бир аракет бир секунд, бир миллисекундту эске алып ала турган болсок, мындай ар бир аракетке бир миллисекунд кетет дагы, мына ошончо созуш керекпиз. Же болбосо кээ бир уламалар, учурдагы тажвид уламалары, көпчүлүк тажвид уламалар мына ушул алаканды манжаларын ачып жапканчалык убакыт. Мисалы, ошондой кийинки сөз жаа. Эгер созбой койсоңуз, анда бул ката болуп эсептелет. Сиз Куранды атайын туура эмес окугандын же болбосо өзгөрткөндүн бир күнөөсүн алып калыштыгыңыз ыктымал. Ошондой эле улаика. Бул белгилердин бардыгында Хафс риваят боюнча, адатта биздин өлкөбүздө көпчүлүк өлкөлөр окулган Хафс риваят боюнча 4-5 аракет созуш керек. Ха-улаи. Ушул сөз Кур'ан-ы Каримде өтө көп келет. Негизи ушул жаа, шаа сөздөрдүн бардыгы Кур'анда өтө көп кездешет. Ошого зерикпестен ар бирин толук созуп окуш керекпиз. Өзгөчө ха-улаи сөзү. Саилун. Я айюха. Исраилу. Жабраилу. Микаилу. Байкасаңыздар, ми дегенде да я, созма я келип атат, бирок муну биз 2 аракет созобуз. Микаилу. Сиа. Жиа. Сиат. Суу. Абуу. Демек бүгүнкү сабагыбыз абдан жеңил сабак. Бул ошол созулма тамгалары 4-5 созо турган белги биз менен түшүндүк. Же ошол белги келгенде сөзсүз ошол тамганы биз 4-5 аракеттен аз этпастан өзүнүн өлчөмү менен созуш керек. Жана ошондой эле Кур'ан-ы Карим окууда көпчүлүктө кездешкен каталардын бириси мына ушул ката болуп эсептелет. Мына ушул сөздөрдүн өзүнүн толук акысын бербестен, өлчөмүнө жеткирбестен созбой коюу мына ушул көп таралган каталардын бириси. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, Кур'ан окуп жатканда мына ушул кайсыл созулма тамганын үстүндө ушул толкун белгиси келген болсо, анда биз толук акысын берип 4-5 аракет созганга милдеттүүбүз. Жана ошондой айта кетчү нерсе, качан Абдулла бин Мас'уд радыйаллаху анхунун жанында бир адам ушундай 4-5 аракет созо турган сөздү иннамас садакату лил фуқара деп 4-5 созула турган сөздү 2 аракет созуп койгондо Абдулла бин Мас'уд радыйаллаху анху улуу сахаба
ошол адамга эскертип, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага созуп окуп берген, сен да созгонуң деп эскерткен бир эскерткен учур болгон. Мына ошондуктан сиз дагы бул сахабалардан бери бизге өзгөрбөстөн, кошулуп кемилбестен жетип келген. Биз дагы ушул кийинки муунга жеткириш үчүн өзүбүз Кур'ан окуган учурда мына ушул эрежелерге толугу менен көңүл буруп окуш керекпиз. Аллах таала бардыгыбызга туура талаптагы окуганга мүмкүнчүлүк берсин.